Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан еле Ош реклама каналы. Туғандар, бүгін қаншасы? 17 октябрь 2025 жыл. Мен сіздерге западный тарапта жайғашқан, шаһарға қараған барыңыздар еле білген қызыл байрақтан сатыла тұрған үй жөнінде информация бермекшімін. Қызыл кітабы бар, жері 6 соток. Сон үйлерден бері екен. Біріншілі олып мен сіздерге келу жолын түсіндірейін. Панорамный жерде. Ушул жерден шаардын бурч-бурчтары, дегеле қызыл байрактын бурч-бурчтары сонун болуп көрүнүп турат. Так, локациясы жакшы жерде. Ушул үй сатка чыгып аткан учуру толук бүт элек. Жакшы качествода салганмын деп эйс мага информация берди. Беш кошкон эл. Үйлөр өтө көбөйүп атат. Себеп дегенде западныйга билишимче 3,5 километр гана чыгат. Базарларга жакын 3,5 километр чыгып атат. Жакын. Эми жүрүңүздөр. Келүү жолун түшүндүрүп берейин. Мен турган жер бул Кызыл Байрак айылы. Келүү жолун түшүндүрөйүн. Западныйдагы шаарга караган Ишкабан айылына кирип түз жүрсөңүздөр Ишкабан бүтөт. Анан асфальт жолдун сол тарабында Кызыл Байрак деген жазууну көрүп аласыздар. Өтүп солго бурулуп түз 100 метр жүрсөңүздөр каналдан өтсөңүздөр ал жагы Кызыл Байрактын жаңы конушу 11 көчөдөн турат. Сатылуучу үйүбүз 9-көчөсүндө. Чыгып барыңыздар, информация берем. Тугандар, үйгө дагы келип калдым. Бул Кызыл Байрактын жаңы конушу 11 көчөдөн турат. Каналдан өтүп, мындай узундан кеткенде көчөлөрчү мындай болчу. Каналдан өтүп эсептеп келсеңиздер, нол до конца кеткен бул 8-көчө. Ал жака бурулбай, мына трансформатордун жанынан оңго бурулсаңыздар 9-көчө. 9-көчөнүн кире беришинде мына үй сатка чыгып атат. Жогору тарапта дагы ошондо 2 көчө бар. 11 көчөдө өзүчө. Бул 9-көчөсү. Ушул үй сатка чыкты, жана айттым. Жер 6 соток, кызыл китеп документтери бардыгы бар. Угловой. Мына жагы көчө. И мына боковой тарабыдагы көчө. Трансформатордун жаны. Свет кеңири. Суу маселесине келе турган болсок, азырынча суу жок. Ошо каналдан таптырып аласыздар. Же кудук жасатып туруп, суу заказ кылсаңыздар болот. Мына 2 кабаттуу үй. 6 комната, холдорду кошпогондочу. Таза 6 комната, бышкан кирпич, сесмопоиз колонна бүт бардыгы орнотулган. Ар бир кабаттын ортосуна плита ташталган. Ылдый тарапта подвал дагы бар. Азыр бардыгын сабыр кылсаңыздар кезек менен көргөзөм. Крыша жабылган. Үйгө өтө жакшы менет кылганмын, жакшы качествода салганмын деп эйси мага маалымат берди. Так, кандай кылайлы? Азыр жүрүңүздөр, үйгө кирейли. Кенен информация берейин. Тугандар, азыр бул жактан киресиздер. Бул жер ошондо прихожка болуп эсептелинип калат. Мына, көрүп атасыздарбы? Прихожка. Бул жака жүрүп келсеңиздер, кенен холу, ар бир кабаттын ортосуна плита ташталган. Мына жакта бир комнатасы өзүнчө. Азыр мындай өтүп туруп көргөзүп коеюн. Бул жакта ошо баягы кире бериш болгон үчүн кухня кылып койсоңуздар жакшы болчудай. Так, тугандар, мына. Так, ал жакта бир комната. Кенен, чоң экен. Мына жер мага жакты. Мына жак прихожка болсо, бул жак өтө кенен болуп калат. Мына жер лестницанын местасы болот. Өзүңүздөр кийин каалагандай лестница жасатып аласыздар. И бул 3-чү комнатасы. Так, жүрүңүздөр, эми 2-чи этажга чыгайлы. Тугандар, азыр үйдүн 2-чи этажына чыгып келдим. Азыр бул жак ошо лестницанын местасы, жана айттым го. И ошол сыяктуу эле 3 комната, холду кошпогондо. Бул холл. Мына жагын балкон кылып койсоңуздар болот. Чердагы да бар экен. Эми мына комнатадан баштай берейин, ушунча болуп калды, жүрүңүздөр. Бисмилла деп туруп, мына. Кенен жакшы комнаталардын бири экен. Бул жак болсо 2-чи этаждын 2-чи комнатасы. Өтө менет кылганмын. Азыр үй салыш, үй тургузуш дагы оңой эмес укам деп бул жакта эси мага маалымат берди. Сонун экен, Тугандар, мына колдон келишинче үй жөнүндө информация бердим, көрдүңүздөр, түшүндүңүздөр. 2 кабаттуу үй экен. Анан эси подвал дагы бар дейт. Азыр подвалына кирбей эле коеюн эми. Кадимкидей эле подвал, высотасы жакшы. Мына жактан кирет. Подвал менен 1-чи кабаттын ортосуна дагы плита ташталган экен. Ошондо жакшылап айтып кой деп эси суранды.
Кыскасы сонун үйлөрдүн бири. Телефондо бүтө турган иш эмес, келип көрүп кетесиздер. Негизи бул жерден үйлөр жерлер тез сатылып атат. Себеп дегенде башка жерлер ишке алган активдер кымбат да. Бул жер арзаныраак, иш шаарга жакыныраак дегендейчи. Ошол баасы канча деди? $65.000 кеми бар. Эсин номери экранда жазылып турат, сүйлөшөсүздөр.